Жумшак көндүмдөр жөнүндө подкасттар. Асманыбыз ачык, элибизде тынчтык болсун. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, бүгүн сиздер менен чогуу көнүшүп кетүү, адаптация, ийкемдүүлүк мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Сиздер менен мен, журналист Канат Алманбетов. Бүгүн бизде конокто өспүрүмдөргө өз кеңешин аябаган, коомубузга жакшы кеңеши менен белгилүү АХ KG'нин тренери Сейил Калдыбаева. Кош келипсиз. Саламатсызбы, кош келдик. Салам достор. Анан албетте бүгүнкү темабыз дагы кызыктуу, жагымдуу жана ошондой эле сиз үчүн да пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Анда бул теманы баштаардын астында мен сизге алгач суроом болсун. Көнүшүү. Психологдор айтат экен, адам баласы канчалык жашы жогорулаган сайын бир нерсеге көнүү кыйынчылык туудурат дейт да. Анан чындап эле ошондойбу? Чындыгында ошондой. Негизи адам адаптация болуш үчүн 21 күн керек деген. Угуп калсаңыз керек. Бир нерсени адатка айландырыш үчүн. Дайыма ошол көз ирмемде, ошол убакытта. Анан сиз баса белгилеп кеткендей, улуу муундагы адамдарга бир нерсеге көнүшүп кетүү кыйыныраак, анткени алар өздөрү бир комфорттуу аймак таап алат да, ошонун ичинде эле жылуу жумшак жашай бергиси келет. Же болбосо ушунча жылдан бери бекемделип калган көз караштары бар, түшүнүктөрү бар, принциптери бар. Аларды такыр башка нерсеге алмашкылары келбейт да. Же биздин ата-энебиздин тарбиясынын ролу болушу мүмкүн. Психологияда постоянный тип деген түшүнүк бар, туруктуу типтер, эркин типтер, тип близости деген дагы бир типологиянын түрү бар. Ошол жерде мисалы постоянный типтерге ошол адамдарга адаптация болуш өтө кыйын. Анткени алардын табияты ошол. Алар туруктуулукта өздөрүн комфорттуу сезет да. Кайбир адамдар үчүн ийкемдүүлүк, көнүшүп кетүү, ыңгайлашуу бул оңой, анткени алардын бул күчтүү жагы болуп саналат. Мисалы, бир нерсенин сценарийи, даярдап алган иш-чаранын сценарийи бузулуп кетсе, импровизация болуп кетсе, же болбосо пландагыдай болбой калса, кайсы бир күн адаптацияга жеңил адамдар, ийкемдүү адамдар эч кандай бул жерде кыжалат болуп, муну көйгөй катары көрүп, же болбосо ошол жерде чаң будуң салып, же мүнөзүн көргөзбөйт да. Ийкемдүү адамдар, түшүнүктүү, албетте жашоодо ар кандай болот. Биз ылайыкташканга аракет кылабыз деген мамиле кылат. Мисалы, мен да өзүм мактанып коеюн, менин күчтүү жактарымдын бири адаптация деген. Атайын күчтүү жактарды аныктаган тесттер бар. Ошол жерде ушу адаптацияга жеңил адамдар, күчтүү жагы аныкталган адамдар бар да. Меники да ушул нерсе бар. Мисалы, менде пландар өзгөрүп кетсе, убакыт жылып кетсе, же болбосо мага күтүүсүздөн мончада жолугабыз десе, мен дароо эле ылайыкташам. Башка план, менин пландарым дайыма ачык. Ийкемдүүлүк бар, бул менин жашоомду алда канча жеңилдетет жана аң сезимди сактаганга да, кыргыздар айтат го, нервти сактаганга да жакшы жардам берет да. Ошондуктан өспүрүмдөр азыртадан баштап өздөрүн ийкемдүүлүккө көндүрсө, бул эң сонун болот. Бирок, Канат мырза, бир нерсени алмаштырбашыбыз керек. Аргасыздан ылайыкташуу менен көнүшүп кетүү же ыңгайлашуу эки башка нерсе. Аргасыздан ылайыкташуу. Аргасыздан бул жол жок болгондобу? Башка жол жок. Же аргасыздан бул эми каалаган жокмун, бирок айла жок деп, же болбосо аргасыздан кээде өзүңдүн кызыкчылыктарыңан, же болбосо өзүңдүн баалуулуктарыңан, өзүңдүн принциптериңен аттаган учурлар болсо, бул адаптация эмес да. Ал кезде анда тандаш керек. Мисалы, кайсы бир жумушка орношсоң, же кайсы бир чөйрөгө аралашып калсаң, ал сенин баалуулуктарыңа туура келбесе, мисалы, эчтеке болбойт, анча-мынча уурдап койсо. Шефке калп айтып койсо, эчтеке болбойт, бизде боло берет десе, бирок менин жашоомо, менин баалуулуктарыма калп айтуу, уурдоо туура келбесе, анда мен андай жумуштан баш тартканым жакшы да. Анда бул деген мейли мен деле калп айтып иштей берейин, мейли мен деле анда-санда алдап коеюн десе, анда бул аргасыздан ылайыкташуу, өзүңдүн принциптериңен аттап кетүү да. Бул мындайча айтканда өзүңдүн мен деген нерсеңди жоготуу. Бул негизи адаптацияда эки чек болот. Адаптация алтын орто деп айтат элем. Бир чек өзүңдүн мениңен баш тартуу же оомалык. Өзүңдүн пикириң жок, жеке пикириң,
принциптериң жок, шамал каяка айдаса жана калагы жок кайыктай болуп эле ошол жакта жүрө бергендик да. Бул туура эмес, жашоодо мындай болбош керек. Ал эми бир жагы косность деп коет орусча, же болбосо эскичилик, жаңы нерсени кабыл албоо, катып калуу. Жана сиз айтпадыңызбы, улуумунда көбүрөөк кездешет го депчи. Көнүп калуу. Бул жерде мен эч кимди күнөөлөгөм келбейт. Бул көнүп калган, өзүнүн ордунан козголгусу келбеген, кээде ошо кайсы бир жашоодогу нерселерди принцип кылып алып, жок, мен бул нерседен баш тартпайм деген нерсе дагы бул дагы бир чеги да. Ошондуктан бүгүнкү заманбап, бүгүнкү заман, бүгүнкү 21-кылым, азыркы көптөгөн ири компаниялардын талабы деги эле ийгиликтүү болуу да керектүүгөндүн бул адаптивность, мындай ийкемдүү болуу. Бул көп жерден бизди аябай куткарып кетет. Жакшы. Кылычын кармап кыш келатат. Кышты жакшы көрөсүзбү? Көнө аласызбы? Ар бир мезгилдин жакшы жактары бар го. Ошондуктан мен ар бир мезгилге ийкемдүү болууга, ар бир мезгилдин сулуулугун, жакшы жактарын көрүп, ошол менен рахаттанып, ошол учурду колдонуп калганга аракет кылып жашайм. Ошондуктан ар бир мезгил жакшы. Жакшы. Жана жакшы ойду айттыңыз, ошондо басып элегем келип атат. Мисалы, бир жумушка барганда, сиз кылбаган адамдагы баалуулуктарды бияка жылдырып, сен монун иште десе, бир сонун улуу айтылган сөз бар экен, мындай дейт да. Адамгерчиликтин өлчөм-чени дейт, өз абийириңдин үнүн өчүрбө дейт да. Ансагандай чынында эле мындан да тама айтылган сөз барбы? Жакшы. Кийинки суроом болсо, көнүшүп кетүүнүн артыкчылыктары кандай? Мына ушуга токтолсок. Эң сонун суроо. Мисалы, макул мен ийкемдүү болгонго аракет кылайын, Сейилже айткандай, бирок кандай, эмнеге ээ болом деген суроолор жаралышы мүмкүн. Биз негизи эле бир нерсе боло турганда пайдабызды көздөйт эмеспи? Бизге пайдалуу болсо аны кылабыз, пайдасыз болсо аны түртүп коебуз. Ооба, кээде ушул жактан да сак болуш керек. Кээде биз пайдасыз деп түртө берип, кээде ийкемдүүлүктү жоготуп койгондо биз көп нерседен да кур калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ийкемдүү боло билүү көп артыкчылыктарга ээ кылат. Азыр бир нечесин санап кетсем, мисалы, ийкемдүү адам эмоционалдык жактан туруктуулугу жогору болот да. Мисалы, ийкемдүү адам агрессияга, бул эмне, агрессияга, ачууга алдырбайт. Адамдар менен чыр чатак болуп кетүүгө, курчуп кетүүгө жеткирбейт, анткени ал ийкемдүү да. Ийкемдүү адам өзүнүкүнө туруп, өжөрлүгүн көрсөтүп, өзүнүкүн бербеген көкпеттик көп көйгөйдү жаратат да. Туурабы? Ооба. Албетте, өжөрлүктүн дагы эки жагы бар, жана тыйындын эки каптал, эки жагы бар дегенде. Көкпет деп да коебуз го. Мисалы, өжөрлүк бул жакшы сапат. Эгер адам өжөрлүгүн туура багытта колдонсо, көп нерсеге жетет. Тил үйрөнүүдө ийгиликке жетет, компьютерди өздөштүрүүдө, бирок көкпеттик бул башка да. Ошондуктан экөөнүн айырмасы бар. Көкпеттик бул ийкемдүүлүктүн антоними, карама каршысы деп койсок болот. Демек, дагы эмне болот? Ыңгайлаша билүүнүн, көнүшүп кетүүнүн аркасында адам айланадагы өзгөрүүлөргө карабастан эффективдүүлүктү, натыйжалуулукту сактай алат да. Ошондой эле жемиш бере алат, кайда болбосун. Мисалы, жумушта жетекчи өзгөрүп, жетекчилер өзгөргөн учурлар болот. Иш тартиби. Ошол жерде иш тартиби өзгөргөн учурлар болот. Ошол жерде ийкемдүү адам эч качан өзүнүн жумуштагы жемиштүүлүгүн жоготпойт. Мурун кандай иштеп атса, ошондой эле жемишин бере берет да. Дагы бир нерсени айта кетким келип атат. Ийкемдүү адамдар эмне үчүн мен менен ушундай болду? Эмне үчүн менин үй бүлөмдө ушул кырсык болуп кетти? Эмнеге мен жер титирөөдө менин үйүм кулап калды? Же болбосо эмне үчүн мен ушул жамандык менин башыма келди деп отурган. Менин эле башыма. Бул ийкемдүүлүк эмес да. Ийкемдүү адамдардын тегил адамдардан айырмасы ал эмне үчүн дебейт. Ал мындан ары эмне кылсам дейт да. Мындан кийинки кадамдарын ойлойт. Чыгуу жолун издейт. Тиякта эзилип отура бербейт да. Эмнеге мен 2 алып калдым? Эмнеге мен чейрегиме 3 чыгып калды? Эмнеге мен досум менен урушуп кеттим? Эмес. Ийкемдүүлүк. Тоз эмнеге ата-энем менен тил табыша албай атат? Эмнеге деген суроо. Эмнеге деп эле казыып отура берет да. Жок, ийкемдүү адамдар ушундай болуп калды. Демек, мындан аркы кадамдарым кандай болуш керек? Ушул нерсе улана бербеш үчүн же ушул нерсе менин жашоо образым болуп калбаш үчүн мен мындан ары кандай кадамдар ташташым керек деген бул ийкемдүү адам. Бул жерде немени да кошуп койсо болобу? Мисалы, жаштардын арасында да кимдир бирөө карыган адамдын бир нерсеге муктаж болуп атканын көрүп жазай койгон, ушулар да ийкемдүү жана. Ал элпектик да. Элпектик. Ал элпектик. Ал ой айланайын элпек бала экен дешет го.
ал байкамчылдык, мисалы атага орун бере коюу, апанын алдына төшөк сала коюу, буну көбүрөөк элпектикке киргизсек болот го. Ийкемдүүлүк бул жашоосу кандай болуп өзгөрүп кетпесин, кийин мектепте мугалим алмашып калат мисалы, же болбосо 4-классты аяктагандан кийин 5-класста ар кайсы мугалимдер окута баштайт, жаңыдан мектепке барат. Негизи адам баласынын жашоосунда бир нече кризис бар да. Жаңы төрөлгөндө бир кризиске учурайт, 3 жашында кризис болот, негативизм деп коет, 3 жашында, андан кийин 7 жашында, анан өспүрүм курак, анан орто жаштын кризиси, анан окууну бүткөндө 26-25 жаштардагы эми каяка барам. Негизи адамдын жашоосу кризистерден турат. Бул нормалдуу нерсе. Кризис бул өсүү, кризис бул мүмкүнчүлүк да. Анткени адам жашоосунда кризис болмоюнча ойлонбойт. Кризис бул ошол абалыңа ыраазы болбой калуу. Мисалы мага жагат кризистер. Анткени сен ошол турган абалыңа ыраазы болбойсуң дагы, бирдеке жетишпей аткандай болот, демек бул изденүүгө жакшы түрткү берет да. Керек. Ошол жерде аябай гибкость керек, ийкемдүүлүк керек, көнүшүп кетүү, ыңгайлашууга жакшы жардам берет. Кризисте дагы, кризистен оңой чыккан адамдар булар ийкемдүү адамдар да. Ал эми оңой ошол жака тыгылып калып, ошол жерде эзилип кечке башка адамдарды да эзип, өзүнүн энергиясын да коротуп, башкалардын энергиясын да короткондор булар ошо ийкемдүүлүгүн жоготуп койгон адамдар. Же болбосо ийкемдүүлүгү менен иштешпеген адамдар да. Жакшы айттыңыз. Чын деле. Кийинки суроом болсо, ийкемдүүлүккө үйрөнүш үчүн өзүбүздү биз кандай тарбиялашыбыз керек? Эң сонун суроо бердиңиз. Психологияда дагы бир жакшы инструмент бар. Же техника деп айтабызбы, же ыкма дейбизби? Биз көзөмөлдөй алган айлампа, же болбосо бизди түшкө батырган айлампа десек болот. Круг влияния, круг забот деп аталат. Интернеттен кирип орус тилин жакшы түшүнгөндөр, англис тилин жакшы түшүнгөндөр бул жагынан өздөрү билимин мындай өстүрүп алса болот да. Эки тилде бар азырынча. Эки тилде бар. Биз мындай кылып иштеп чыкканбыз. Мисалы бул дагы буюрса эмеден жакшы көргөзгөнгө аракет кылышат. Мисалы бул үстүңкү айлампа биз көзөмөлдөй алган айлана, Ага берсеңиз мен кармабайм. Мисалы биз көзөмөлдөй алган айлананын ичинде биздин өзүбүздүн тартибибизди көзөмөлдөй алабыз, максаттарыбызды, иш аракеттерибизди, же болбосо биздин досторубузду тандай алабыз, өзүбүзгө кам көрө алабыз. Канат мырза, мисалы сиз аба ырайын көзөмөлдөй аласызбы? Аба ырайын көзөмөлдөй албайм. Буга чейин кетирген каталарыңыздычы? Буга чейин кетирген каталарымды ошондой ката кетирбегенге бүгүн жазай алам, бирок аны оңдой албайм. Оңдой албайм. Өттү кетти. Сиз жөнүндө башкалардын оюн көзөмөлдөй аласызбы? Канат мындай экен, канат тигиндей экен. Тилекке каршы жок. Бул жашоодо биз көзөмөлдөй албаган толтура нерсе бар. Бирок таң калыштуусу, адамдардын көбү ошо көзөмөлдөй албаган айлананын ичинде эле кайнай беребиз да. Тиги мен жөнүндө мынтип сүйлөп коюптур, аба ырайы мындай болуп калды, башкалар мен жөнүндө мынтип сүйлөп атышат, кыскасы ушинтип кыш келбей эле койсо жакшы болмок эле. Ката кетирип койдум, эми кышы дагы келип алды депчи. Ошентип атып биздин энергиябыз бүт эле ошол жака круг забот, түшүктүн түйшүккө кетип калат да. А эгер биз фокусту, мен эмнени көзөмөлдөй алам? Мисалы аба ырайын көзөмөлдөй албайм, бирок ошого карата мен кабыл алуумду, жана мен жогоруда айткандай аба ырайындагы кыштын сулуулугун, жайдын сулуулугун көрө алам. Мен эмнени көзөмөлдөй алам? Сиз айткандай мен мурунку каталарыма кепчи бербейм, бирок учур чагымда, азыркы кадамдарымды көзөмөлдөй алам. Анткени азыркы кадамдарым менин келечегим. Мен адамдардын мен жөнүндө пикирин көзөмөлдөй албайм, бирок өзүм жөнүндө өзүм пикирим менен иштеше алам. Анткени өзүбүз жөнүндө өзүбүздүн пикирибиз аябай чоң роль ойнойт жашообузда. Демек мен өспүрүмдөрдү чакырат элем, дайыма эгер негативдүү ой басып атса, ачууң келип атса өзүңөн өзүң эле, бирөөлөргө нааразы болуп атсаң, кайсы айлампада экениңди текшергенди үйрөн да. Же болбосо бул нерсени мен көзөмөлдөй алам, бул ситуацияга мен таасир эте аламбы? Жок, таасир эте албайсыңбы? Анда ал ситуацияга кечке эзилбе кырдаалга. Андан көрө мен ошого карата мамилемди өзгөртүү деген бул. Анда мен ушул ситуацияны өзгөртө албасам, анда мен ошол ситуацияга карата мамилемди кантип өзгөртө алам? Ойлонуш керек да. Чыгуу жолун тапканга болот.
Бир нерсени айта кетейин, ушул жерде биз кесипкер бейне деген баягы өспүрүмдөрдү профориентация кесибин тандоого багыт берген сонун тренингтерди биздин бүт областьта өтүп кеткенбиз. Ошол жерде эсимде, бир жерде 3 саат тынбай өтүп, окуучулар тим эле шыктанып, демге күчкө толуп, ар ким өзүн тааныганда сүйүнөт да. Анан бир кыз чуркап чыкты: «Эжеке, мен буюрса юрист болсом болот экен, мен кыялданып жүргөм. Сейил эже мага ушул жагын бекемдеп берди» деп кубанып атса. «Ай, сенден юрист чыкпайт» деди эле ошол жерден жөн эле барып туруп. Албетте тамаша, бирок бекем кучактагыңыз келди. Бекем кучактап бетинен өп туруп, экинчи антпеңизчи деп айткым келди да. Бирок бир нерсени эске алсак, бул жерде мен эмнени айткым келип атат? Ушундай жашоо бизде өспүрүмдөр мындай биздин жашообузда көп болот. Мындай адамдар аябай көп кездешет элекке каршы. Колуңан келбейт, кыла албайсың, сенден чыкпайт, отура берчи, сүйлөбөй эле койчу. Жок. Ийкемдүүлүк бул аларга ылайыкташып, мейли эми колуман келбесе окубай эле коеюн, мейли эми колуман келбесе кылбай эле коеюн, мейли эми силер айткандай боло берейин деген бул ийкемдүүлүк эмес, алмаштырбагыла. Ийкемдүүлүк бул ал эжеңдин мүнөзүн өзгөртө албайсың, ал адамдардын сөзүн тууралай албайсың, ал адамдарга каршы кайчып пикир айтып энергияны коротуп кереги жок да. Силер калп айтасыңар, мен болом деп нервти коротуунун кереги жок. Бул гана ичиңиздеги бир стержень деп коет го, ички иммунитетти бекемдеп алыш керек. Айта бергиле, мен баары юрист болом. Мен кыялыман баш тартпайм, мен колуман келет. Көрөсүңөр, кийин мен силерге ушундай юрист болуп келем дагы. Силер мени жалдап, мага кайрылып, мен силердин көп көйгөйүңөрдү чечип берген адам болом керек болсо деп. Башкача айтканда, бул жерде ал адамдардын пикирин эмес, оюн эмес, мүнөзүн эмес, өзүң жөнүндө оюң менен иштешүү маанилүү. Жакшы, сөзүңүзгө каралжы. Мына бул жерден да айта кетсем, мисалы сиз айтып атасыз, эл айтып атса деле, мисалы мен юрист болом, жоксо мен ырчы болом, Анан ушул жерде дагы бир нерсе бар, дагы бир крайность бар. Мисалы анын таланты жок болсо деле, мен болом деген да бар да. Бул жерде кандай болуп калат? Мисалы таланты жок да, жөн эле убактысын коротуп атат, анык эмес. Эми таланты жок болсо, бир нерсени эске алса чоңдор, улумун. Сен талантың жок деп айтпагыла. Мейли, негизи өспүрүмгө эң жакшы мүмкүнчүлүк өзүнүн ордун таап берүүгө жардам бул. Өспүрүм өзүн бардык жерде байкап көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ырдап көрсүн, сахнага чыгып көрсүн, бийлеп көрсүн, тил үйрөнүп көрсүн, сүзүп көрсүн, чуркап көрсүн. Адам качан кылып көргөндө гана өзүнүн ордун табат. Кылбай эле божомолдоп, жок, сенден ырчы чыкпайт. Кесе чапкандын кереги жок. Мисалы мен эсимде, кичинекейимде комуз үйрөнөм десем, биздин тукумда ырчы чорчу болгон эмес. Албетте мен укмуш деле комузчу болуп кетмек эмес экенмин, бирок ошол учурдагы өзүм үчүн балким кайсы бир жерде кыңылдатып туугандарды отурганда тегерегинде. Эми ага деле балким деңгээлим жетмек эместир, бирок ошол кездеги мен өзүмө карата баамба өспүрүмдүк курак менен мен классташтарым баары комуз чертип атат, мен деле черте алам деген бир каалоомду мисалы тыйбай эле. Бул жерде мен ата энем күнөөлөгүм келбейт. Алар эми ошентип баягы көнүшкөн да. Ал ата энеден алган салтта алып калган. Мен бир нерсени баса белгилеп кетсем, ата энелерди күнөөлөбөйбүз. Ата эне эмнеси болсо ошону гана бере алат бизге. Биз ата энени күнөөлөө, бул жанагы мен буга чейин бир темаларда сүйлөштүк эле, көйгөйлөрдү чечүүдө, көндүмдө жоопкерчиликти өзүбүзгө алганды үйрөнөлү дегенчи. Бул жерде ата энени күнөөлөп, тигини күнөөлөп отурбай, дароо өзүбүздө мисалы, бийге шыгым жок болсо, анда мен муну кылып көрөйүн деп. Негизи өспүрүмдөр ордубузду табыш үчүн көп нерсе байкап көрө бериш керек. Канчалык эрте байкап көрсөңөр, ошончолук тез ордуңарды табасыңар. Жок, ийкемдүүлүк ошол да. Бардык жерде сферада өзүңдү башкача айтканда отко салып, сууга салып, секирип көрүп, чыгып көрүп, крышага дегендейчи. Негизи адаптивностька адам өзүн ошентип тарбиялайт. Адаттан сырткары бир тамактарды заказ кылып жеп көрүп, даамы башкача. Ошого мисалы өзүңдүн табитиңди ийкемдүү кылуу да, мисалы. Мисалы бир нерсени биз баягы кылбаган нерсени өткөндө, биринчи эле жан дүйнөбүзгө, аң сезимге бир жагымсыз нерселер келет да. Келет. Сөзсүз келет. Анан ошондуктан биз же болбосо мурун кылган нерсебиз, анан колубуздан келбей койгон, андан кийин кайра кайткыбыз келбейт. Анткени ал чөйрөдө өзүбүздү комфорт сезбейбиз. Анан жана башында айтып кеткендей эле, мисалы мен могу үстөлдү жылытып отуруп алсам, башка жака баргым келбейт. Анткени ал үстөлдү кайрадан жылытышым керек дегендей да. Анан азыр мындай кылбайлыбы? Сиз ушул көнүшүп кетүүдө мындай жыйынтыктап бир жакшы бир сөйлөкөт дейбизби, ушуну айтып бербейсизби? Кандай кылышыбыз керек? Сиз мага жакшы ой бердиңиз жыйынтыктаганга. Комфорттуу зонада, жайлуу аймакта,
кыргызча айтканда адам өспөйт. Эгер өспөй, мага ушул эле болот десеңер, анда ошо жылуу стөлүңөрдү жылытып отура бергиле да. Өспүрүмдөргө да тиешелүү. Бир жайлуу аймак таап алып, мага ушул эле жетет десеңер, анда ошол эле жетет. Жок, мен дагы бийиктиктерди багындырам десе, адам өзүн дайыма дискомфортко түртүш керек. Өзүн түртүш керек. А дискомфорттуу аймакта бизди ээрчип жүргөн эмоциялар бул коркунуч, шектенүү, белгисиздик. Мен мисалы жашоомдо мындай корккондо мен вау, сонун, рахмат коркунучум, сен мага айтып атасың, өсүүгө жол көрсөтүп атасың. Дейм дагы коркунучка каршы бет алам да. Шектенсем, рахмат. Мен демек өсүүгө баратам. Өсүп бараткан адамда шектенүү болот, белгисиздик болот. Мисалы микрофонго биз жаңы отурганда коркунуч болот, Сүйлөй аламбы деген шектенүү болот. Белгисиздик болот. Бирок биз анда жок десек, анда подкаст жазылмак эмес, туурабы? Түз эфирге чыкканды үйрөнмөк эмеспиз. Биз канчалык бет алган сайын биз өзүбүздүн адаптивностьти тарбиялайбыз. Канчалык бет алган сайын биз өсөбүз. Демек, комфорттуу зонада биз ийкемдүүлүккө үйрөнө албайбыз. Дискомфортко чыкканга аракет кылабыз. Жакшы. Баштаган иштин аягы болот экен дейт экен. Анда убактыбыз дагы соңуна келип калды. Анан сизге осо ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Өзүн түшүнбөгөн адам башканы түшүнмөк беле деген жакшы кеп бар да. Ансагандай биз өзүбүздү түшүнгөнгө, бүгүн дагы мындай өзүбүздү бир карап көргөнгө дагы жакшы мүмкүнчүлүк болду окшойт. Бүгүн бизде конокто АХ Кейжинин тренери Сейли Калдыбаева биз менен биргеликте сонун маек куруп берди. Мен сизге ыраазычылык билдирем. Жүрөгүңүздө дайыма тынчтык болсун. Сизге да рахмат, көрүшкөнчө. Сак саламатта болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар. Сиздер менен мен, журналист Канат Алмамбетов болдум.